Эми жаңылыктарды, видеолорду оригиналын Москабар видео телеграм каналына жүктөйбүз. Ошол жерден көрсөңүз, көчүрсөңүз, комментарий калтырсаңыз жана лайк басып жактырсаңыз болот. Ассаламу алейкум жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москабар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып колдоп кетиңиздер. Албетте биздин Россияда жүргөн мекендештер гана эмес, бүт дүйнө жүзү күтүп жаткан жакшы бир жаңылык менен тааныштырып кетели. Россиянын президенти Владимир Путин Киевке түздөн түз сүйлөшүүнү эч кандай алдын ала шартсыз эле жаңылоону сунуштады. Сүйлөшүүнү келерки бейшембиде 15 майда мурда өткөрүлүп, бирок үзүлүп калган жерде Стамбулда баштоону сунуштайм. Биздин сунуштар даяр турат. Чечимди азыр Украин бийлиги жана алардын кураторлары кабыл алышы керек, деди Путин. Ким чындыгында эле тынчтыктын орношун каалап жатса, муну колдобой кое албайт, деп кошумчалады Россиянын президенти. Ошол эле учурда Эрдоган Стамбул Россия менен Украинанын сүйлөшүүсүн өткөрүүгө даяр экендигин билдирди. Бул туурасында ал Путин менен телефондо сүйлөшкөндө айткан. Туркия лидери Украинадагы чатакты жөнгө салууга мүмкүнчүлүктөрдүн терезеси ачылганын токтолгон. Аны менен катар эле Россиянын президенти ок атышууну токтотуу боюнча сүйлөшүүлөрдүн кеңири жүрүшү үчүн зарыл болгон жагдай маанайды камсыз кыларын да айткан. Ал эми Украинанын президенти Зеленский 15 майда Путинди Туркияда күтөөрүн айтты. Киев эртеден тарта ок атышууну узак мөөнөткө токтотууну күтөт. Бул нерсе дипломатияга негиз болуп берет, деген ал. Буга чейин Путин Киевке алдын ала эч кандай шарт койбой эле түз сүйлөшүүлөрдү баштоону сунуштаган. В связи, несмотря ни на что, предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года. Возобновить прямые переговоры, причем, подчеркну, без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее и там, где они были прерваны. Как известно, турецкие коллеги неоднократно предлагали свои услуги по организации подобных переговоров. И президент Эрдоган очень многое сделал для их организации. Напомню, что эти переговоры, в результате этих переговоров был подготовлен совместный проект документа, и он был парафирован руководителем Киевской переговорной группы. Но по настоянию Запада был просто выброшен в корзину. Завтра у нас намечен разговор с президентом Турции, господином Эрдоганом. Я хочу попросить его о том, чтобы он предоставил такую возможность проведения переговоров в Турции. Надеюсь, что он подтвердит свое желание способствовать поиску мира на Украине. Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной. Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу. Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня, причем о реальном перемирии, которое соблюдалось бы не только Россией, но и украинской стороной. Было бы первым шагом, повторяю, к долгосрочному устойчивому миру, а не прологом к продолжению вооруженного конфликта после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов. Кому нужен такой мир? Наше предложение, что называется, на столе. Решение сейчас за украинскими властями и их кураторами, которые, руководствуясь, похоже, своими личными политическими амбициями, а не интересами своих народов, хотят продолжать войну с Россией руками украинских националистов. Повторю, Россия готова к переговорам без всяких предварительных условий. Сейчас идут боевые действия, война, а мы предлагаем возобновить переговоры, прерванные не нами. Ну чего здесь плохого?
Albatta, Rossiyada, dünya жүзүндө, айрыкча мекенибиз Кыргызстанда тынчтык болуп, элибизде жакшылык, токчулук, жерибизде молчулук боло берсин деп жакшы тилек жаза кетиңиздер. Ошол тынчтыкты орнотууда мекенибизде сакчылыкта турган. Андан сырткары кечеги 9 майда Москвада жеңиштин 80 жылдыгындагы жалпы кыргызстандыктарды сыймыктандыра Кызыл Аянтта чыкая басып өткөн биздин жокерлер эсиңиздердеби? На марше военнослужащие батальона почетного караула Национальной гвардии Вооруженных сил Кыргызской республики. Возглавляет строй полковник Нурбек Дуйшенбаев. Куралдуу күчтөрдүн ошол аскердик тобу Бишкекке кайтып келди. Коргоо министрлиги Улуттук гвардиянын ардак кароол ротасы парадда өздөрүнүн тартыптуу көрсөткөнүн, парад командачылыгын жана аскер саясий жетекчилеринен да оң баа алышканы белгиленди. Жолдош колбашчы Улуттук гвардиянын 1-бригадасынын ардак кароо батальонунун өздүк курамы Москва шаарындагы өткөн парадтан тапшырманы толугу менен аткарып келдик. Аскер бөлүк командири гвардия полковник Дуйшенбаев. Биз үчүн Москва шаарында аскердик парадка катышуу бул өтө чоң сыймык, өтө чоң милдет. Анткени артыбызда кыргыз элибиз өзүбүздүн желбиретип ошол жерде Кызыл Аянтта өтө чоң сыймык экен. Машыгуулар жакшы өтүп жатты, мыкты деңгээлде. Гарнизондук машыгуулар болуп жатты. Чет мамлекеттен келген өлкөлөр менен чогуу парадтык эсепте биз туура жана так аткардык. Россиядагы мекендештер бири-бирине поддержка кылып, жардам берген Моз Кабар телеграм группасына дагы каттала кетиңиздер. Ссылкаларды астына коюп койдук. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип туурулайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Моз Кабардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.